Assalamu alaikum. Hurmatlı bugünkü жыйындын катышуучулары. Бүгүн биздин максатыбыз ошолундан бир жыл алдын болуп өткөн Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы Баткен районунда жана Лейлек районунда болуп өткөн Тажик-Кыргыз чегарасындагы курман болгон 36 жарандарыбыздын эскерүү кечесине жана ушул Баткен Рыза коому тарабынан уюштурулган ошол мезгилде жардам колун сунган бүтүндөй Кыргыз элине ыраазычылык билдирүү максатындагы иш-чарага кош келипсиздер. İş-çarabızı açık deb jarayalooga ruxsat beriniz. Окутуу болгондуктан ушул иш-чарабызды Куран окутуу менен баштасак, андан эсе биз карыбызды чакыралы. Амиров Максатбек кары келиңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك marhumların katarında Kargaşalı okuyada elim jerim dep şahitlerce kaza olup ketken 36 bir tuğandarımыздın özösün kenen murdu kıldım. Jatkan jerini beyiştim bakşalardan bir bakşa kıldım ya Rabbel Alemin. Allah'ım okugan kerimetli Kur'an'ın şarapatı menen alakan jaya bata kılgan ötüp ketkenlerin arvağına Kur'an okutup jiyilip oturgan mekendeşlerimizi şarapatı kılgın. Kur'an'ın kerimeti men kerimetli usuylu kılgın. Kur'an'ın uluğuluğu menen uluğ kılgın ya Rabbel Alemin. Jaratkan Allah'ım alakan jaya bata kılgan cemaattın yüreklerine bekem iman ver. Adalından rızkı vergin, rızklarına bereke vergin. Tapkanların elimizdin, jerimizin, mekelimizin, dilimizin geleceği için ak yolu sarptığı nasip etkin ya Rabbel Alemin. Allah'ım öten elde, öten yerde жүрген mekendeşlerimizge daim iyilik bergin, ak yolda көрсөтүп, ak yolda жүрүү nasip etkin, aram yoldan alыс kılgın. Allah'ım özümden жалбарып суранарым, sүйүктүү mekenimizdi asmandan жерден келген апаттардан, жаман кысык, жаман сөз, içki жана сырткы душмандардан өзүң сактагын ya Rabbel Alemin. Жараткан Allah'ım elimiz için kızmat kılıp ötüp ketken marhumlardı öz rahmatını algın. Ve sallallahu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahabe ecma'in. Amin, amin. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim. Mekendeşler, hormattуу жердештер, hormattуу биздин Кыргызстандан келген Баткенден меймандарыбыз, hormattуу Абдыкарим ага баарыңарды бүгүн ушундай чогулуп ушу эскерүү аземин өтүп атканына ыраазычылык билдиребиз элчиликтин атынан. Былтыр ушул окуялар болгондо баарыңар бирге туруп ошо биздин диаспора баарыңар биргелешип баарыңар абдан оперативдүү жардам бердиңер. Ошон үчүн биз абдан сыймыктандык биздин диаспора менен абдан ыраазы болдук. Анан ошо кечеде мен айтып кеттим кезигүүдө. Баткен болгондо баарыбыз биригип, баарыбыз баткендик болдук. Негизи былтыр ушу окуялар болгондо да биз кайрылдык элек аксакалдарым менен. Эч бир жаңжал болбосун, тажик улуттары менен эч кандай жаңжал болбосун, эч кандай конфликт болбосун деп. Ошо ыраазычылык билдиргим келет. Андай болгон жок. Эми мына азыр биздин президент абдан чоң басым кылып ошо Баткен областынын өнүгүүсүнө абдан көңүл буруп атат. Мына бүгүнкү келген меймандар абдан иштеп атышат. Ошон үчүн мен ойлойм ушу өзүбүз ушу Баткен областын өнүктүрүп гүлдөтүп кетебиз деп. Рахмат. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı meymanlar. Ben
жогоруда айтылган сөздөрдүн баарына толук кошулуп, бир гана нерсени айтып кетким келет. Президентибиздин саясатын колдоп, ушул 30 жыл чечилбеген маселени бир күндө, бир эки күндө чечилбейт, баарыңыздар туура түшүнөсүздөр. Ошон үчүн азыркы алып бара жаткан жумушту колдоп иштеп атат Абдикерим Карбекович, өкмөттөр аралык комиссиялар жана чек ара боюнча маселелер комиссиясы баары иштеп атышат. Буюрса жакшы Кыргыз Республикасынын, Кыргызстаныбыздын кызыкчылыктарын сактоо менен буюрса жакшы жыйынтыкка келет. Былтыр дагы мен ушундай сүйлөшүүлөргө көп болгом, ушундай комиссияларга да катышкам. Абдикерим Карбекович менен Душанбеге чейин барганбыз президенттин сапарында. Ошондо өзүбүз көрдүк кандай Кыргыз Республикасынын накта кызыкчылыгын сактаган позицияны кармап, албетте баягы Кыргыз элибиз, жерибиз үчүн деп ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Ошондуктан баарыңыздар ушундай жүргүзүлүп жаткан саясатты колдоп күтүп туруңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүнкү эскерүү кечебизге атайын Кыргызстандан, Баткен облусунан биз болоктор чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы атайын ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдикерим Карбекович баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сөзгө чакырабыз. Улумдануу сезимди өткөрдүм. Бул деген биздин дүйнө жүзүндөгү эң чоң держава мамлекетинин борборунда биздин Кыргыз мамлекетинин символу болгон жереги желбиреп, ошону менен бирге Кыргыздын символу болгон гимнибиз ырдалганы бул биз үчүн чоң жетишкендик. Биздин ийгилик, Кыргыз эл үчүн чоң сүйүнүч деп эсептейбиз. Урматтуу мекендештер, ушул жылдын апрель айынын аягында Баткен областынын администрациясына Москва шаарындагы Баткен Өрүкзат коому бирикмесинен кат түштү. Ал катта мени жана бир канча жергиликтүү бийликтин жетекчилерин ушул жерде болуп жаткан кечээки бүгүнкү иш-чарага катышып берүүнү. Албетте, бүгүнкү күндө Баткен областындагы кырдаалды баарыңыздар билесиздер. Бир жака барып, иш сапарга барып келиш дагы өтө кыйын. Бирок бул иш-чаранын маанилүү экендигин баалап, биз өзүбүздүн коллектив менен чечишип барып келели деп атайын мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылдым. Ал киши мени колдоп берип, жумуштун маанилүү экенин билип, бардык кыргыз элине, Россия Федерациясында жүргөн кыргыз элине, кыргыз мекендештерибизге саламын айтып бергенин аманат катары мен сиздерге бүгүн ушул жерде жеткирип коеюн. Албетте биз сиздердин катыңыздардын негизиндеги кимди чакырсаңыздар ошол курамада келдик. Негизги болуп бул жерде билесиздер 2 айыл өкмөттө биз ала келдик. Булар жумушу бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн башчысы болгону менен жоопкерчилиги бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде турат. Бул биздин Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн башчысы Сабиров Алимбек. Турганы жөнөкөй болгону менен бүгүнкү күндө иши өтө жогору. Ленек районундагы Кулунду айыл өкмөтүнүн башчысы Ташбалтаев Өскүнбай Каримович. Баткен районунун шаарынын мэри Бурканов Имамназар Абызович. Жана менин биринчи орун басарым Тулаев Марипжан Каримович.
Ошону менен бирге мына мэриядан жана администрациядан дагы биз жоопкерчиликтүү балдарды ала келдик. Эми бул эмне үчүн мен ылдыйкы жактан баштаганын урматтуу мекендештер баарыңыздар билесиздер. Бүгүнкү бизде Баткен областындагы мамлекеттик территориалдык бүтүнлүктү кармап турган негизги адамдар бизде ылдыйкы адамдар. Жөнөкөй карапайым адам, жөнөкөй айыл башчы, жөнөкөй айыл өкмөтү анан кетип мага чейин жетсе керек дейм. Эң негизги адамдар ушул кишилер, ошондуктан ушул кишилерден баштадым. Урматтуу мекендештер, 2021 жылы 28-29-30 апрелде Кыргыз-Тажик чегарасында өтө Баткен обласы эмес, жалпы Кыргызстанда тарыхында болгон бир терс окуя болуп өттү. Ал окуяда биз 36 мекендештерибизди жоготуп алдык. 173 биздин эр азаматтар ар кандай ден соолугуна зыян алды. 140 үй толугу менен күйүп жашоо болбой турган абалга келди. 123 ишкер өзүнүн бизнесин жоготушту. Жана бир канча киши үйлөрүнөн мал жандыктарын, автоунааларын, үй эмеректерин уурдатышып жана жоготушту. Албетте бул Баткен обласы үчүн, жалпы эле Кыргыз мамлекети үчүн оор күндөр болду. Ошол күндөрдөн мына бүгүн бир жыл өтүптүр. Чоң бүгүнкү күндө Баткен Өрүсар коомунун демилгеси менен ушул шейит кеткен биздин 16-36 мекендештерге Кур'ан окуп, ошолордун элесин эстеп, ошону менен бирге былтыркы болгон окуяда бүт жардам берген биздин кыргыз мекендештерибизди чакырып бул жерде чай берип ыраазычылыгын билдирип аткан бул өтө чоң маанилүү жумуш. Ошондуктан Баткен элинин атынан Өрүксар коомунун бирикмесин бүгүнкү уюштурган комитетке, ошону менен бирге биздин Кыргыз элине, Россия Федерациясында жүргөн кыргыз мекендештерибизге жардам бергендигиңиздер үчүн, бизди колдооңуздар үчүн Баткен элинин атынан сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Урматтуу туугандар, албетте былтыркы учурдан кийин жумуш өтө оор болду. Мына бир жылдын алкагында талыкпай иштедик, күнү-түн иштедик. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыркожо Жапаров өзүнүн сөзүндө дагы жөн сөз айтпай кетти. Бул сөз өтө улуу сөз. Баткен эли менен биргемин. Баткен элинин депутаты дагы менмин. Министри дагы менмин деген сөз бул өтө чоң улуу сөз. Ошондуктан Баткен областындагы болгон калыбына келтирүү жумуштарды өз көзүм önүнө алды. Бир канча жарлыктарга, буйруктарга кол коюп, бир жылдын ичинде биз аракет жасадык. Бүт Баткен областындагы Кыргыз-Тажик чегарасына болгон чыр-чатактагы зыянды калыбына келтирип, мына бүгүнкү күндө биз аягына чыктык. 140 үй уруп берди. Бирок урматтуу мекендештер, ачык сөз болуш керек. Сөзсүз түрдө ар кандай комментариялар болуп жатат. Бирок ошол жерде ошол кишилер иштеп, ошону калыбына келтиргенде билет эле барын. Кандай бул жумуштар өттү, жеңил болбогондугун. Андан тышкары жеке ишкерлерге акчалай компенсация катары дагы мамлекет тараптан акча төлөнүп берилди. Үй эмеректерин жоготкон, автоунааларын урдаткан, мал жандыктарын жоготкон биздин жашоочуларга мамлекет тараптан 84 миллион 400 сом берип, баарын акчасын бүгүнкү күндө төлөп берип бүттү. Андан тышкары 140 үйдүн жашоочуларына биздин президентибиз ошол айылдарга барганда ар бир үйгө ошол эле 100 000 сомдон акча төлөп берди. Андан тышкары акыркы күнү мен бул Москва шаарына келип жатканда ар бир ошол 140 үй бүлөгө андан тышкары 150 000 сомдон таркатып бердик. Бул деген урматтуу мекендештер, мамлекет тараптан акча кетип жатат.
мамлекеттин бүгүнкү Баткен элине болгон жардамы ошону менен бирге калыбына келтирип, Баткен эли бүгүнкү күндө Кыргызстандын башка элдерине карап бирдей жашап кетиш үчүн ушундай жумуштарды жасап, бир канча жардамдарды көрсөтүп жатат. Урматтуу мекендештер, дагы бир айтып кете турган сөзүм, Баткен элине ушул Кыргыз-Тажик чегарасына жабыркаган элге бүт бизден Россия Федерациясына жүргөн жана алыскы чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз, ошону менен Кыргызстандагы бүт канча булагы болсо ошол булактагы биздин мекендештер жардам берип, 122 миллион сом биздин атайын эсептөөгө түштү. Тагыраак айтканда, баарыңызга түшүнүктүү болсун, биздин спецсчетто 122 миллион сом түштү. Сиздердин жардамыңыздар. Ал боюнча дагы бизде бүгүнкү күндө отчетубуз бар. Ар акчаны тыйынына чейин биз жумшап аттык. Элдин суранычын эске алуу менен, ошол жердеги жергиликтүү бийликтин суранычын эске алуу менен бул акчаны биз мындайча айтканда Баткен областын өнүктүрүү максатында жумшап аттык. Ошондуктан бул сиздердин жардамыңыздарга дагы мен чоң сизге ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Урматтуу мекендештер, дагы бир айта турган сөзүм, ушул чыр-чатакта Кыргыздын биримдигин, ынтымакчылыгын чын эле ушул чыр-чатактагы мындайча айтканда баалап койду. Биздин Кыргыз эли бир экенибизди, ынтымакчылыгыбызды, биримдигибизди ушул чыр-чатакта биз далилдедик. Себеби биз сезип турдук. Кайсы жерде болбосун Кыргыз эр жигиттери Баткенге барышты. Барганга даяр болуп атышты. Жок дегенде келип туруп жардамын берип кетип атышты. Ошондуктан мен дагы айтканым, бул биздин чоң сыймык, биздин сүйүнүч, бул биздин бир экенибизди билдирип турду. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, сөзүмдүн аягында айтып кетсем, ушул жердеги биздин мекендештерибиз Россия Федерациясында, ошону менен бирге Москва шаарында жүргөн биздин убактылуу бул жерде жүргөн мекендештерибизге чоң ыраазычылыгы билдирип кетем. 1 жылдык ушул окуяга арнап, атайын биздин 36 биздин эр жигитибизге ошол элесине Куран окуп, жакшы сөздөрдү айтып, Кудайдан тилегенибиз, Кудай ошонун баарын ушул биздин 36 шейит кеткен мекендештерибизге кабыл кылсын. Баарыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Биз дагы бул жерге келгенибиз чоң жоопкерчиликтүү деп санаймын. Эч кандай эс алуу же биз келип Москвага ойноп келебиз деген жерибиз болгон жок. Биз келдик, сиздердин кечеден бери болуп жаткан иш-чараңыздарга катыштык. Кече 4 сааттык сөз болду. Аябай жакшы маанилүү иш-чараны өткөрдүк. Мына бүгүн баарыбыз топтолуп дагы аягына чыгып жатабыз. Bundan кийин биз түз өзүбүздүн Баткен областыбызга учуп кетебиз. Эч кандай ачыкча күн бул жерде жүрбөйбүз. Ошон үчүн баарыңыздарды, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу сиздерге кааларым ийгилик, тынч болуңуздар. Баткен эли сиздер менен. Кийинки сөз Мемлекеттик өкүлдүн биринчи орун басары Тулаев Маружан Каримовичке. Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, мекендештер. Биринчиден сиздерди өтүп кеткен ушул ороза айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул кармаган орозоңуздарды Алла Таала кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Сиздерди, биздерди кийинки дагы ушундай ара орозо Рамазан айында баарыбызды чогуу жолуктурган болсун. Сиздерге азыр биздин президенттин ыйгарым уктуу өкүлү өзүнүн ыраазычылыгын билдирип кетти. Биз чынында эле ушундай былтыркы жылы ушул убактарда биз чын айтсак эртең менен кантип туруп, кечинде кантип жатып, кантип чай ичкенибиз деле бизге кызыктай болуп атты да. Эми азыр айтсаң бул жомоктой бир кызыктай бир нерсе көрүнүш болуп атты. Ошол убакта өзүңүзгө маалым болгондой биздин 36 мекенчил ушундай жаш жигиттерибиз ушул жер деп ушундай Кыргызстандын калкынын кызыкчылыгы деп өз өмүрлөрү менен кош айтышкан. Ошол убакта сиздердин ушул кылган ишиңиздерди, кылып жаткан бир кыймыл аракетиңиздерди көрүп, көргөн адамдын көзү сүйүнүп, уккан адамдын кулагы сүйүнөт экен.
Азыр бул жерде мен эсиме түшө калды, айтпайын дедим эле. Биринчи столдо отурган ак жоолукчан, ак элекчеген, ак көйнөкчөн келиндер, мен арасында эжелерим бар. Ошолор тынбай ошол минуттан баштап чалып атты да, силерге эмне жардам керек, биз небереледер. Мен ушундай таң калдым, сиздердин ушундай уюшканлыгыңыздарда, биримдигиңиздерге. Бул кишилер, ушул эжелер Алла Таала разы болсун деп көрсөтпөй кылган жакшылыктары толдой да. Оң колум бергенди, сол колум көрбөгөн деген ниетте аябай көп жумуштарды кылды. Өзүңөрдү да карагыла, силердин машинеңерге да кичине болсо да биз бензин куруп берели. Баткен алыска аймак, ушундай бензинди эле ал жерде танкыс деп биздин өзүбүзгө да администрацияга да жардам берип аттык. Ушул эжелер кылган кызматыңыздарды эми айтпайын дедим эле, ушундай жакшылыктарыңыздар көбүрөөк болсун. Анан өзүңүздөр, мен дагы бир таң калган нерсем, өзүңүздөр бир нерсеге муктаж болуп, ушундай бир материалдык жактан камсыз болсом экен, кичине бир мутума турсам экен деп келип алып, кайра чогулуп алып бизге жардам бергениңиздерге мен чын айтсам мындай толкундандым да. Сиздер бир гана ушу Кыргызстандын калкына гана эмес, бүтүндөй дүйнө коомчулугуна өзүңүздөрдүн биримдигиңиздерди, өзүңүздөрдүн мындай кылып аткан иш аракетиңиздерди баарына үлгү боло тургандай мисал бердиңиздер десем мен эч жерде жаңылышпаймын, коркпоймун да, мындай түз айтсам болот. Азыр эми Абдыкерим Карбекович айтып кетти, биз жанагындай иштерди жасадык, атайын эсепке түшкөн акчаларды коромчусуз же болбосо кандайдыр бир адамдардын кийлиги жүзсүз ошол иштерди аягына чыгайлы дедик. Эми чын айтсак бүткөн ишке сынчы көп экен, сындагандар, чукулагандар, акыркы күндөр аябай көбөйүп кетти. Кылган ишиңе да кээде мындай нааразы болуп калат экенсиң. Ошол сиздердин кылган ишиңиздер дайыма ушундай жакшылыктарга боло берсин. Башка дүйнө коомчулугу, башка эле деги эле ушундай бир башка коомдун биримдин адамдары көргөндөр караганда көзү күйсүн, тиктегенде көзү сүйүнүп жүрсүн. Ылайым ушул бүтүндөй дүйнө жүзүндө коомчулукка кызмат кылган жакшы бир коомдордон, биримдиктерден болуңуздар. Ишиңиздер илгери болсун, дайыма сиздердин жакшылыгыңыздарда жолугайлы. Рахмат. Кийинки сөз берилет Баткен шаарынын мэри Бурхан Имамназар Абызовичке. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештерим, экендештерим, агаларым, эжелерим, бул жерде менин классташтарым, карындаштарым. Бул жерде өтө жагымдуу, кайныш жүзгөн көрөтөн, мен көрүп сиздерди толкунданып турам. Сиздерге Баткен шаарынын элинен жылуу ысык салам. Ушуну жеткирип коюп уруксат этиңиздер. Бул ушул жерде отургандардын баардыгы биздин Кыргызстан үчүн сиздер как инвестор. Себеби өзүңүздөр алыс бөтөн жерде жүрүп, биздин Кыргыз элине, ошонун ичинде Баткен шаарына, Баткен облусуна өтө көптөгөн салымдарды кошуп атасыздар. Сиздер бул эки пандемия учурунда жөн отурбастан биздин Кыргызстаныбызга өтө кошкон салымыңыздар көп. Кече чек арада болгон чыр чатакта Баткен эли жалгыз эмес экенине Кыргызстан, бүт Кыргызстан эли дүйнө жүзүгө тастыктап көрсөтүп койду. Биз Баткен эли жалгыз эмес, бул жакта 7 тубандын эли бар деп. Буга ыраазычылык билдирип кетем. Бул айтып кете турган нерсе, сиздер дайыма алыста жүрсөңүздөр деле кичине экениңиздер Кыргызстанга эңсеп жүрөсүздөр. Мен айтып кет сиздерди аман эсен, тынч, төрт көз түгөл дегендей Баткен жергесине, өзүбүздүн Кыргыз элине кайтып барышыңыздарды Алла Таала насип эткен болсун. Тапкандарыңыздын баарын жакшылыкка жеткирген болсун. Сиздерге биздин Баткен эли өтө чоң көз караш менен карашат. Мурда айтат эле, ал ким десе, ал мигрант дечү. Жок, азыр бизде сиздер инвесторго айлангансыздар. Инвестор биздин Баткенди себеби сиздер ошол кыйынчылыктарды өткөрүп, азыр өзүңүздөр түптөлүп жакшыраак иштерди иштедиңиз. Мен мурда окчумун, бардыгы көбүнү жаңы келгендер дворник болуп иштейт, бул жерде охрана иштеп келчи. Азыр мен аны сезбедим, көрбөдүм. Ал бүт бардыгы башка жумуштарды иштеткен, өткөн жакшы профессионал карым-татыңыздар. Рахмат сиздерге дагы бир Баткен элине ыраазычылык билдирем.
буюрса өнүп өскөн өлкө болобуз. Кеч болуңуздар. Чоң рахмат. Дал ошол былтыр бир жыл мурда курулду кагылышууда өз жардамын аябаган биздин бирикмелерге, коомдук уюмдарга, активисттерге атайын ушул Баткен президенттин Баткен облусуна уйгар укуктуу өкүлчүлүгүнөн атайын сыйлыктары бар экен. Сөз кезегин аппараттарыбыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 22 апрелдеги номер 119Б буйругунун негизинде Баткен областынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана кызматтык милдеттерин мыкты аткарып, жетишкен ийгиликтери үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Россия Федерациясындагы өкүлү Жусубалиев Сүйүнбек Ажы Абдраевич Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Москва шаарындагы аялдар комитетинин мүчөлөрү сыйланат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, Баткен районунун Лейлек райондук мамлекеттик администрациялары тарабынан ошол окуяда курман болгондорго жана жердештерибизге көрсөткөн жардамыңыз үчүн ардак грамоталар, ыраазычылык каттар бар. Сүйлөп коюуга уруксат этсеңиздер. Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Баткен район аймагындагы кыргыз-тажик куралдуу кагылышуусунда жабыркаган жарандарга жакындан жардам көрсөтүп, Баткен районунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Баткен Үрүкзар коомдук бирикмесинин Кызыл Бел айылы боюнча төрагасы Абдиназаров Исраил Абдукаримович ардак грамота менен сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен Иличева Гүлсара Кимсановна сыйланат. Сулайманов Курманбек Нурмахаматович сыйланат ардак грамота менен. Раджапова Истарахан сыйланат. Парманов Мансур Ходжо Мурзахматов сыйланат. Жороев Абдижапар Дубанаев сыйланат. Булатов Бахтияр Жураев сыйланат. Бостонов Абдикарим Асланов сыйланат. Жороев Абдижапар Дубанаев сыйланат.
Раджапова Нарзихан сайланат. Шакирова Дамира Паизовна сайланат. Урмат Акиматовна сайланат. Баткен райондық мемлекеттік администрациясының разышылық хатыменен Раев Алтынбек сайланат. Дархан қауымының басшысы. Алабуға қауымының жалпы жамаатының жана төрағасы Ташболотов Болотбек Нурматов сайланат. Ақсақалдар жамааты жана төрағасы Аттокуров Райымқұл Арзимаматов сайланат. Сузақ қауымының жалпы жамаатына жана төрағасы Искендеров Қанат Искендеров сайланат. Алай қауымының жалпы жамаатына жана төрағасы Жаныбеков Жанарбек сайланат. Тоқтоғыл қауымының жалпы жамаатына жана төрағасы Құдайбергенов Алишер Радбеков сайланат. Қауымының жамаатына жана жетекчиси Ахматов Толкунбек Үсөнов сайланат. Чапкал қауымының жалпы жамаатына жана төрағасы Ерназаров Талантбек Кошкорбаев сайланат. Карасу қауымының жалпы жамаатына жана төрағасы Шамшидинов Жаныш Абдиманахович сайланат. Базар Қорғон қауымының жалпы жамааты жана төрағасы Азамат Андашев Жумабаев сайланат. Қарақұлжа қауымының жалпы жамаатына жана төрағасы Асранқұлов Нурали Абдибалиев сайланат. Ақсы қауымының жалпы жамаатына жана төрағасы Чотонов Шамшар Момушеров сайланат. Калининград қауымының жалпы жамааты жана төрағасы Жақыпов Фархат Төрөбай сайланат. Жалпы жамаатына жана төрағасы Машев Жанибек Сейдахматов сайланат.
жамаатынын жана төрагасы Темиров Маматқасым Темиров сыйланат. Лейлек райондук мамлекеттик администрациянын ыраазычылык каты менен Оморов Бакытбек Шамалбыса коомдун мүчөлөрүнө Лейлек райондук мамлекеттик администрациянын ыраазычылык билдирет. Жумагул Бакышевич Тогуздоро коомунун мүчөлөрү. Азамат Райымбекович Нарын Темиртоо коомунун мүчөлөрүнө. Мусаева Эльмира Абакировна Сарыөзөн Чүй коомунун мүчөлөрүнө. Калайбек Сакынович Үсүкөл ынтымак коомунун жамааты. Жаманбаев Бакытбек Ташибекович Каракол шаар коомунун жамааты. Ашимов Эркин Алатоо кайрымдуулук коомдук мүчөлөрү. Азамат Андашев Жумабаевич Базар Коргон коомунун жамаатына. Сооронбаев Надырбек Койкуловичке Талас Биримдиги коомунун жамаатына. Баткен районунун кыз келиндер кеңешинин жамаатына. Сыйлығыңыздар құт болсын. Ушул сыйлықтан ургаачы болсын, мындай чоңураагын көбүрөөкүн алып келсин. Аманат дүйнөдө аман болуңуздар, дүйнөгө турганча туруңуздар эле. Ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат. Атайын Баткенге келген делегаттар чоң рахмат билдиребиз. Орозода кыйналган жоксуңбу? Озочорго бүгүн эмне тамак жасайлы? Жок, кыйналган жокмун. Кандай тамак жасайлы? Мен эсе кылайын. Жок, сен сабагыңды окуй бер, мен өзүм эле жасайын, а? Мен жумушум сиздерге алып барам. Тилегиңе жет, кызым, тилегиңе жет. Садака болоюн сага. Я как чалып атпо? Алло, балам. Кандайсың? Биз жакшы. Жүрөбүз тынччылык эле. Кандайча согуш? Биз укпадык. Азыр карайынчы. Мадина, Нурай, качтык! Мадина!
өте тажалдым. Үшінші Қырғыздың бірімдеген Баткен елге қол сұнған шық отырғы күнімде ләсет кеттім мен. Сіздерге дайым Баткен елін атымыра сұқ білдіремін. Денсаулықта болыңыздар, аман болыңыздар, дайым тыныштық болсын Қырғыз елінде. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, жердештер, туғандар, мына 2 күнден бері сіздер тараптан ұйымдастырылып жатқан іс-шараларға қатысып отырмыз. Эми бұл атқарылып жатқан іштер барлығы Алла Тағала разы болсын деген ниеттемін. Жана Лейлек районының елінің атынан сіздерге ыстық салам айтып қошқа рұқсат қыласыздар. Сіздерге малым болғандай, былтыр ушул уақытта тәжік тараптан болған агрессияның нәтижесінде Құлымбай аймағында мақсат интернационал сада айылдарындағы қоғалаңда қаншалаған үйлер қирап қалды. Адам баласы қаза болды. Андан дағы ең негізгісі бардық қанша жылдан бері топтаған мүліктер бардық қирап жоқ болды. Ошонда бұл емі неме болады, қандай болады, қандай қылып біз айылдарды өз қалуына келдіреміз деп ойланып қалды. Ошол уақытта мына хабарыңыздар бар. Сіздер дүниенің 4 бұрышынан бардық қырғызстандықтар, алысқы, жақынқы, чет мемлекеттегі қырғызстандықтар бардығы өздерінің жардамдарын sundu. Анан мамлекетимиздин жетекчилери, облус, райондун жетекчилери, коомчулук барлыгы колдоого алып, ушул кыйраган айылдардын барлыгын үйлөрдү 3 айдын ичинде өзүнүн ордуна койду. Башка мамлекеттер, коңшу мамлекеттер, эми бул кыргыздар эмне кылат экен, кандай кылып турушат экен деп дагы байкоо салып көрдү. Кудайга шүгүр, Алланын колдоосу менен, сиздердин колдооңуздар менен бардык иш жакшы болду дагы. 3 айдын içinde қалуына келдірілді. Дағы бір жолы өзінің атынан, Лейлек районының елінің атынан, Құлымбай аймағының елінің атынан дағы бір жол істерге рахмат айту менен тазим қылайын деген ниетті білдіріп қошқа рұқсат қыласыздар. Рахмат. Алла разы болсын қылған жардамыңыздардың барлығына. Дайыма ушундай жақсы сооптук иштерди кылып жүрүүшүңүздөргө мен тилектешмин. Рахмат дағы бір жолы. Денсаулықтарың жақсы бол, балам. Алло, апа, қандайсыз? Қандай жақсыз? Амансыз бі? Үйлерлер қандай жүреді? Жақсы, балам, Құдайға шүкір, барлығы жақсы. Өзің аман есен жүресің бе? Ооба, Құдайға шүкір, иштеп жатам. Балам, 1-2 мурда ақша жөнөтөм дегенсиң, Нургүлдерден той баштап койду. Жөнөтпөсөң болбойт. Апа, айлықтарын бербей жатат. Кече беребиз дедилер. Ақша бере элек пе? Жоқ, берген жоқ. Апа, ошол тойға барбай эле койсоңуз болбойбу? Бул жолкусун эмес, кийинки жакшылыктарын эле барасыздар. Кой балам, барбасак болбойт. Эжем тойга келген. Эл журтка эмне деймин? Кошунанын баласы сен менен чогуу эле кеткен акча жөнөттү го. Сен эмне ишиң болбой жатабы? Айлыктан бербей жатса эмне кылайын? Ой, кандай бербейт айлыгыңды балам? Элдин балдары бардыгы эле иштеп акча алып атпайбы? Апа, тура түшүнсөңүз, Москвага сиздеп келбедим мен. Иштеген акчанын баары сизге. Ой балам, мен не кыл дейсиң? Тойго барыш керек де балам. Алло. Алло, балам. Алло, апа, тура түшүнсөңүз. Алло. Алло, апа. Алло. Апа, мен жалгам, нурманабы. Апа, апа, угандасызбы? Алло. Assalamu alaikum tuğanlar. Ben Moskva'da Kırgız bir tuğanlar. Bugün daha onun Karabağ şavaraya oluptur. Dastavkada işlegenine karaganda Kırgız okşayıp değil de. Buna даже 18'ge tolelek bala eken. Şu atidelerge aytıklaç tuğanlar 18'ge tolelek jaş balaların nege jönötüşüp deyim de şu Moskva.
акча үчүн эмне ушунчалык жанды берет дегенде бар элечи. Эмне болду эми бул баланы калдырып? Жаш боюнча кете берди. Ушул видеону көргөн билгендер, ушул баланы тааныгандар болсо таркатып койгула группаларга. Ало, балам, кандайсың? Бул бир эле мигранттын жашоосу же турмушу бир күнү. Бизден эскерүү кечебизге келген кадырлуу коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин алдындагы миграция боюнча өкүлү Расулов Сагынбай Ахматовичти сөзгө чакырабыз. Биздин жаныбызда турган мекендештерди, ушул элибиздин каймактарын, лидер активисттерин чакырып, ыраазычылыгыбызды айтып, жана ошондой эле Кыргызстандан Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы атайын ыйгарымдуу улуттуу өкүлү Абдикерим Карбековичти чакырып, жамааты менен мына ыраазычылык айтылып жатат бул кечеде, урматтуу туугандар. Мен ушул учурдан пайдаланып, ошол убакта Баткен элине чоң салым кошуп, жардам берген Москва жергесиндеги, Москва областындагы, ошондой эле Россия Федерациясындагы мекендештериме, коом активист лидерлерге, төрагаларга, төрайымдарга, дегеле ушул жерде отурган кыргызымдын каймактарына чоң таазим этип ыраазычылык айтам. Эл экенбиз, журт экенбиз, ушундай бириндиктүү эл болуп, ушундай күчтүү эл болуп, ушундай каргашалуу күндөрдөн алыс болуп, биздин жолуккан жерибиз, сүйлөгөн сөзүбүз, баштаган иштерибиз дайыма жакшылыктар болсун экен деп тилейбиз. Урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу менин бир туугандарым, мына бүгүнкү чоң иш-чара болуп жатат бул Москва жергесинде. Толкунданып да кеттим жанагы көрүнүштөн кийин. Мен өзүм ошол границадагы чектеш айылдардын биринин кулуну болом. Ушул иш-чараны баштарда Баткен Өрүкзат коомунун төрагасы Уланбек чоң демилге көтөрүп, ушул иш-чараны ушундай тартипте өткөрөлү деп, ушул Уланбектин жанында турган Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ибрахим Абул Амбия пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссалам кереметтүү Мекке бүгүн ажыда жүргөн, умрага барган адамдар Каабаны айланышат. Ошо Каабанын жанына келип Ибрахимдин кылган дуасы менен сөзүмдү баштаймын. Ибрахим алейхиссалам Каабага келгенде биринчи дуасы Аллахым байлык бергин баштан сурабастан Робби жаал хада баладан аминан. Аллахым бул мекенди тынчтык мекени кыл. Варзук ахлаху минас самарат. Бул мекенде жашаган элдерге түрдүү мөмө жемиштердин рызкысын бергин деп дуа кылам. Мен да бүгүн дуам Аллахым биздин сүйүктүү мекенибизге Кыргызстанга тынчтык берсин. Тынчтык болгон жерде өнүгүү болуп өсөт. Тынчтык болбогон жерде эч кандай өнүгүү өсүү болбойт. Ошондуктан да жараткан Аллах Таала бенделерге берген ниматын эскерткен кезде Байтулланын ээсиге ибадат кылгыла муну жараткан Аллах Таала ал силерге тынчтыкты берген деп, тынчтык эң негизги маселе. Биз мусулмандар жердин кайсы булуна барбайлы, ассаламу алейкум, силерге тынчтык болсун дейбиз. Ва алейкум ассалам, сизге да тынчтык болсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде мындай дейт: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи." Ким эрте менен турганда үйүндө тынчтык болсо, айрымда мекенинде тынчтык болсо, ва муафиян фи баданихи, ден соолугу чың болсо, ва индаху кута йауми, ал адамда бир күндүк азык түлүгү болсо, бир күндүк. Факанна махизат лаху дуnya би хазафириха, ал адамга бардык дүйнөнүн бактылуулук, жакшылыктары тартууланыптыр дейт. Миллиард акчабыз болсун, миллиарддаган буюмдарыбыз болсун, бирок тынчтык болбогон жерде урматтуу мусулман бир тууган
eç nerse közgө көрünбөйт. Жараткан Аллах Табарак ва Таала мындан ары мекенибизди ар түрдүү каргашалуу окуялардан өзү сактаган болсун. Урматтуу мекендештерим, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде Имам Тирмизи риваят кылган "Мен мата дуна мали фа хуа шахид." Кимде ким өзүнүн малын, имуществосын, байлыгын, өзүнүн мүлкүн коргоп өлүп калса, ал шахид болуп өлөт. Ва мен мата дуна дамихи фа хуа шахид. Kim özünün kanın korkup, özünün kanın korkup ölgen adam, al şehit olur. وَمَنْ مَاتَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ şehid. Kim özünün üybülösün korkoymun de bölse, al şehit olur. وَمَنْ مَاتَ دُونَ عِرْبِهِ فَهُوَ şehid. Kim özünün namusın, karındaşların, ayalların korkoymun de bölse, فَهُوَ şehid. Oşum aytayın degenim, urmatlı mekendeşler, mekendin granitsası, mekendin şegi, çepter menen emes, mekenin süygön, mekençil insandarmendin kanı menen gana korgolatar. Oşondoy bizdin mekendep, elimdep, jerimdep ötüp ketken 36 bir tuğandarımızın Allah Taala şahitlerden katarına kabul alıp, bilip bilbey kılgan günölerin keçirip, Cennet-i Firdavs'ta jakındarı menen bir tuğandarını Allah Taala'nın süýüktүү paygambarına koşuna kılgan bolsun. Urmatlı mekendeşlerim, mekendi süyü mekençildik koz ırlar menen, koz sözдөр menen bolboyt. Mekençildik sözdön murdaga sizlerge okşop erjigit bolup, özü açka bolsa kıynalып жаткан кезде eç nersesini ayabastan bergen tıyıntpırı menen. Meken üçün çurkap barıp canını ayabagan insanlar menen. Mekençildik sözdön murdaga bir iş kılуу, bir jasagandyk. Mekençildik urmatlı musulman bir tuğandarım, mekenimiz kayсы meken? Al mekendi bir koz darak elestetseniz, je mekendi koz gül elestetseniz, al gül je darak kayсы жерде өсөт? Al mekençil degen topraktın üstünde, al emne menen sugarılat. Oşo mekençil insandardын teri menen jana kanı menen sugarılatan darak bolot. Oşonduktan mekendi süyüp urmatlı mekendeşlerim, keyde şariatta oң kolun bergendi, sol kolun bilbesin deyt. Bирок şariatta başkalarga үлgü bolуу үчүn, başkalarda oşunda ündöyin degen maksatta men özüm jeke Nasat Keyji, Nasat.kg özüm portal arkılуу mekençilderge dostlarıma kayrılgan кезде biz 3.700.000 akça menen oşo Batkende 36 kaza bolgon adamdardын 36 uy kuruldu. Alardın bir 26'sını İhlas kampaniyası oşonda ele Megacom oşonday kampaniyalar kurdu. Bирок ekөөsünü Nasat Keyji'nin atынан men öz akşamda alıp barıp oşol jerde 2 үйдү biz saldık. Kebir tuğanlar үйdü aytsanız bizge jok. Oşo 36 jigittin kimisine çüşük kulak tursa, mamleket kanday bolsa oşolarga jetsin dedi. Karagaşalı okuyadan 2-3 günden keyin jakın dostlar menen beyki maşina azık tülük alıp bardık. Oşonda men özümdün Batkende 36 büyük ügöndörgө 35.000 somdan 1.200.000 somdan çoğu jakın dostlarım menen gana oşonda jardam berip geldik. Bирок жанагы мен айткан 2 үйгө biz салым кошкон үйлөрүбүз ал Түштүк Кореядан болсун, жана эле Россиянын бардык булум бугунчуда болсун, ошо биздин күйармандарыбыз Nasat.kg'de биздин сабактарды угуп жүргөн мекендештер, кээ-бирлери 100 сом, кээ-бирлери 1000 сом, алды $7.000 чейин. Кудайыма шүгүр, ошондой жапа баарыбыз биргеликте мекенибиздин калыбына келишине чоң салымдарды кошкон деген үмүттөбүз. Mekende süyü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hubbul vatan minel iman. Mekende süyü bu imandan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mekende süyü hurmatlı mekendeşlerim. Oşo Batkende cemeyen ayrımda celeylikte жүргөндөрдөн көрө bötön elde, bötön jerde, çoçun eldin arasında жүргөн insanlar anı körür sizdir. Mına sizler oşonu körür sizdir. Mekenden alışta жүргөн adam oşonu sizdir. Bu jerde bugün Meken degende bir gana Örükzar Batkende emes urmatlı musulman bir tuğandı. Bizdin bardığımızın Kudayıma şükür jelegimiz bir jelektin astındabız. Kırgızstan'ın 7 duanı olsun, bardığımız giminimiz bir, tilimiz bir, mekenimiz bir. Keyde Kırgızlar elemez, Kırgızstanlıklar. Bu jerde Kırgızstanlık köptögön başka ulutun öküldörü da bizdin oşol kargaşalı okuyda çoğun salımdарын koştu. Hiç kaçan bölünböydü. Bizdin mekenimiz bir.
Tilimiz bir, algan demimiz bir, içken suumuz bir, bara turgan жерimiz bir, dinimiz bir, paygambarımız bir. Андай бола турган болсо, туура бул жерде ар бир коомдорго бөлүнүп, бирок негизги маселе ошол коомдор негизги биримдикте болушубуз керек. Биримдикте бир гана ошондой башыбызга түйүшүп түшкөндө эмес, дайым биримдикте боло турган болсок, иншалла биздин мекенибиз өнөт, өсөт. Мекенге урматтуу мусулман бир тууганым, дагы кайталайм, мекенди коргоо эртеңки мындай сымтор менен башка менен эмес, ошол мекенчил эже карындаштарыбыздын, агайын-энелерибиздин алыста жүрүсү да мекен үчүн жалбарып, кызмат кылган, жана тыйын түкүрүн берген менин мекендештерим, жараткан Аллах Таала баарыңардын жүрөгүңөргө бекем иман берсин, адал рызык болсун. Мен өзүм бир имам катары мактанып айта алам. Кайсы менин соцсеттерде карасаңыз, ар жума сайын, жума намаздан кийин кадыр күн болсун, кайсы жамаат менен хатым Курандар болсун, дайым мен батамда бөтөн элде, бөтөн жерде үй бүлөсүн, бала чакасын, ата-энесин багайын деп, келечегин, турмушун курайын деп жүргөн мекендештеримди эч дубамда унуткан жокмун. Дайым Аллах табарак ва таала силерге ошондой биримдик берсин. Кудай Таала силерди асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, курдоматтордон сактасын. Дайыма Аллах Таала рызкыңар асманда болсо жаадырып берсин. Жердеги рызкыңарды Аллах чыгарып берсин. Алыстагы рызкыңарды Аллах жакын кылып берсин. Жакындагы рызкыңарга Кудайым береке берсин. Тапканыңарды Аллах разы болгон жолдо элибиз, жерибиз, динибиз, мекенибиz үчүн сатташты Аллах Таала насип этсин. Урматтуу мекендешим, биз сиздер менен сыймыктанабыз. Бүгүн Кыргызстандын баардык районунун ар бир бирикмелердин жигиттери, эже карындаштарым келип бир ардак баракчылар алдыңар. Сыймык силердики, бирок сыймык меники. Силер менен сыймыктанабыз, бар болгула, аман болгула, дагы жакшылыкта көрүшөлү. Bir жыл мурда болгон окуяга берилген жардам албетте көлөмү чоң. Бул да болсо элибиздин ушул жактагы санына байланыштуу экен. Бүгүн албетте бүгүнкү күндү бир жагынан кайгылуу күн деп эсептесек болот, экинчи жагынан жакшы майрам катары эсептесек да болот. Кайгылуу эмне үчүн кайгылуу? Себеби бир жыл мурда болгон окуя өтүп кеткен 36 туугандарыбызды кайгыратабыз, ошол күндөрдөгү оор күндөрдү эстеп кайгыратабыз. Эми жакшы майрам дей турган болсок, мына бүгүн ошондой кылынган иштерди баасын чыгарып, элибиздин ушундай патриот экенин белгилеп, мындан ары дагы ушу бир тууган болсок, көп иштерди чогуу аткарылат экенибизге түшүнүп отурган күн болуп аткан үчүн мен ойлойм бүгүн майрам депчи. Албетте мындай кыйынчылыктар элдин арасында болуп турат экен, точечный жардам деген бул ынымсыз эле болуп турат экен. Ошого биз бир аз эртерээк бир башчысак болот эле. Мен ойлойт элем, ушул сыртта жүргөн кыргыздардын дагы бир элине, ошол өлкөсүнө бериле турган жардамы бул ортодо түзүлгөн фонд депчи. Ушундай фонд болсо жакшы болмок. Себеби орустарда деле айтат го, макалбак которгондо эгерде тынчтык элиңе, мамлекетиңе тынчтыкты каалайм десең, согушка даярдан дегенчи. Мына ошонун негизин алганда биз алдын ала элибизге жардамды түзүп, кечеге берилген сумма мурда бар болгондо мен оюмча мынчалык көп жоготуу болбойт эле. Ошон үчүн бизде кыргыз биримдиги деп атабыз 20 жылдан бери иштеп келатат. Ушуларда айтылган сөздөрдүн баарына фактылар бар, канча жардам берилди, кандай мамиле болду. Мына биз азыр бүгүнкү күндө дагы өзүбүздүн чоң иштешип аткан ошонун ичинде мына Баткен Өргүзар коому бар, 47 коом азыр чоң иш алып барып атканыбыз. Эң негизги проектибиздин бири ушул жаңы форматта элибизге жардам берүүнүн фондунун үстүнө иштеп атабыз. Кудай кааласа жакында ишке ашат. Ал фондунун бир эле өзгөчөлүгү, фонд десе азыр чындыгында эле баарыбыз сезгенип калдык. Чөнтөктөн же болсо үй бүлөлүк бюджеттен
акча чогултабыз депти. Жок, андай болбойт. Бул башка жаңы форматтагы фонд болот. Кудай кааласа мен мүмкүнчүлүк таап сиздерге ошолор боюнча өзүбүздүн правление мүчөлөрү менен информацияны, маалыматты жеткиребиз. Ошон үчүн чогуу иштегенге мен чакырамын. Талаада жүргөндө чындыгында биз бир тууган экенибизди унутпашыбыз керек. Ушундай чогуу жүрөлү. Баарыңыздарга чоң рахмат. Тынч болуңуздар. Элибиз өнүксүн, өссүн. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Бүгүн ушул кечене бизге уюштуруп жаткан Баткен Өрүкзар коомунун жалпы жааматына ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат бериңиздер. Бир жыл мурун мекенибизде тилекке каршы абдан жаман окуя болду. Бирок жогоруда аксакалдар айтып кеткендей, ошол окуянын негизинде кыргыздын башы биригип, баардыгыбыз кыргызстандык эмес, баткендик болуп калдык. Манастын жети осуятына туура келген, бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарып, ошол болгон оболтоого баарыбыз тоскоол болуп туруп бердик. Бул баарыбыздын билимдүүлүгүбүздү билдирет. Кыргыздарда улуу сөз бар, көч бара-бара түзөлөт деп. Кудай буйрса, кыргыздын көчү түзөлүп келатат. Москва жергесинде деле бул жерде 20 жыл, 30 жылдан ашыкча жашап жүргөн аксакалдарыбыз буга тастык берердир. Мурда мекендештерибиз оор жумушта иштеп, көчө шыпырып жүрсө, бүгүнкү күндө жашынакай жумуштарга алек болуп калды. Баарыбызга үлгү болгондой, мисалы үчүн татар биримдиги, татар диаспорасы бар. Алардагы 70-ші жылдары ошо көчө шыпырчу эле деп айтып калышат аксакалдар. Бүгүн болсо мамлекеттин ар кандай деңгээлинде ордуктарда отурат. Кудай буйруп, ошондой күн кыргыз элибизге да чөп деген терең ишенич бар. Андан кийин уруксат берсеңиздер, ушул Баткен жааматынын Баткен Өрүкзар коомунун жааматына Кыргыз диаспора кеңешинен кичинекей ыраазычылык катыбыз бар эле, ошону тапшырып коюңузга уруксат айтсаңыздар. Урматтуу Баткен Өрүкзар коомунун жааматы улуттун руханий байлыгын сактап, муундан муунга өткөрүп, өлкөнүн аброюн эл аралык аренага көтөргөн ак кызматыңыздарга Кыргыз диаспора кеңешинин жааматынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин иштериңизге албан ийгиликтерди каалап, үй бүлөңүздөргө бейкуттукту, тынчтыкты жана бакубат турмуш каалап кетмекчибиз. Кыргыз диаспора кеңеши Баткен Өрүкзар коомунун төрагасы келип кабыл коюңуздар. Иш-чарага ошонун алкагында биздин негизги максатыбыз ушул бөлгөткө тажик-кыргыз чек арасында курман болгон эр азаматтарыбызды эскерүү иш-чарасын алкагында мына экинчи күнү сиздер менен чогуу биргеликте отурабыз. Баарыңыздарды кош келипсиздер демекчибиз. Анан урматтуу мекендештер, жердештер, биздин негизги максатыбыз мына биздин Кыргыз Республикабыздын 7 тубанынан, бардык район шаарларынан ошол кандуу кагылышууда өзүнүн жардам колун сунган эр азамат жигиттерибизге, кыз келиндерибизге биздин өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирүү максатында баарыңыздардын башыңыздарды ушул жерге бириктирип отурабыз. Ушул Баткен Өрүкзар коомунун аксакалдар кеңешинин атынан сиздердин жардам колун сунган биздин мекендештерге ошол бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактын, биримдиктин туу чокусу болгон үлгүсүн көрсөтүп берген сиздерге биз аксакалдар кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул кечеге сый конок катары чакырылган, алыстан келген, Кыргызстандан келген дин алымыбыз Абдушкүр ажы устазыбыз
Kırgız Respublikasının Prezidentinin Batken обласындағы ыйгарым укуктуу өкүлү, Министрлер Кабинетinin төрагасынын орунбасары Алимбаев Абдикарим Карбекович баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өздөрүнүн убактысын таап, ушул биздин чакыруубузду кабыл алып катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраачылык билдиребиз. Ошондой эле, урматтуу туугандар, ушул биздин биримдик, биздин ынтымагыбыз менен бөтөн жерде жүрсөк дагы биз ар кандай кыйынчылыктарды, ар кандай ошол оор кырлардан чыгууну мына өзүбүз башыбыздан өткөрүп биз үлгү боло алдык деп айта алам. Ошондуктан баарыңыздарга ушул жерде отурган биздин коом мүчөлөрү, мекендештер, Кыргызстандын ар тарабынан келген биздин жерлештер, мекендештер, сиздерге кажыбас кайрат, бекем ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерде ийгиликтер жаралып, өлкөбүздүн келечеги, экономикасы өнүгүү жолуна түшүп, бейпилдик, тынчтык орносун. Рахмат көңүлүңүздөр. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Былтыркы болгон коогаланда биздин 7 областын бардыгы бизге жардам көрсөтүп, анын арасында биздин ушул район шаарлардын коомдук бирикмелери өтө жакшы жардам көрсөтүштү. Бүгүнкү биздин максат ушул бардык жардам көрсөткөн биздин кыргызстандыктарга, коомдук бирикмелерге бардыгына Баткен элинин атынан чоң рахмат айтабыз. Сиздерге дайыма ишиңиздерге ийгилик болсун, Кыргызстаныбызда дайыма биримдик болсун. Ошондой эле бүгүнкү мына биздин ушул иш-чараны уюштурууга көптөн көп жардам берген биздин эже агайларга, фонд башчыларына, бардык жигиттерге ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, туугандар. Бага жеңишинче адамдар сүйлөп кетпей, кантип сүйлөш кыйын болуп турат. Ошончо дагы мен өзүмдүн тембри менен, өзүмдүн жүрөгүмдөн чыккан сөздөрдү сиздерге айтып коеюн. Жогоруда айтып кеткен былтыркы болгон коогалаңда 36 адам өлдү, эскерди, Куран окудук, баары жакшы. Мына ошо адамдардын маанети сүрөт турат. Политикада мамлекеттер арасындагы проблемаларды чечиш үчүн балким 36 адам өлүмү мындай сезилген менен жеке алган үй бүлөдө чоң трагедия болду. Ошондой трагедия болгондо Баткенди колдоп, ушул жерде Москвада, да и не только Москвада, Россиянын Калининграддан Сахалинге чейин бардык жерлердеги кыргыз диаспоралар урушуп, оперативный иштеп берген жардамыңыздар үчүн рахмат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги во главе угла деп койдуңуздар. Во главе угла ушул болчу, ошол 36 жаранды эскерип, Куран окулуп, ушуга чейин бир канча Куран хатымдар болгон. Жогоруда Абдыжан Шүкүр ажы Нарматов дуа кылды. Ошол болчу. Андан кийинкиси устаздар дайыма бизге айтып жүрөт, адамга ыраазычылыгын билдире албаган Кудайга ыраазы боло албайт дегендичи. Экинчи бир ушул иш-чаранын максаты ушунда болчу, баарыңыздарга тирүү живой общениеда, онлайн эмес, офлайн общениеда ыраазычылык билдирейик дегенбиз. Баткен Өрүкзар коомдук бирикмеси ушул иш-чараны уюштурду. Дагы бир жолу айтам, өзүмдүн атымдан, коомдун атынан чоң рахмат баарыңыздарга. Башка бир маселе бар. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ошол эле мезгилде кабинет министрдин зам министр Алимбаев мырза, ошол кишинин келгени, ал киши дагы Баткен облусунун губернатору болгондон жогоруда өзү айтып кетти, келип мен өзү ыраазычылыгымды айтайын депчи. Ал регион кандай регион экенин ошол жерде жашаган балдар билет, мен билем, бул кишилер билет. Подпоров и бочки турганына карабастан ошол адамдар келиптир убагын таап, жана ошондой эле сиздер ушул жерде баардыгыңыздар бүгүн Москвада рабочий ден, ага карабастан убагыңыздарды таап келиңиздер. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Эми ошол эле мезгилде туура түшүнсөңүздөр деп ойлоймун. Ушул иш-чаранын баарыңыздарды бириктирип биз 1 айлык мээнет кетти.
баягы чоң оркестрде музыканттардын баардыгы дирижердо карап тургандай ушул Баткен Өрүкзар коомунун бирикмесинин действующий төрагасы Караев Уламбеке бир дүркүрөгө кол чаба берсеңиздер деп суралычы. Ушул күнү уктабады 2 күндөн бери спорттук иш-чара кече Золотой кольцодо бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу болду. Бүгүн бул жерде бул сиздерге мындай келип отуруп кеткен менен көшөгөнүн аркасында титанический туруп турат. Титанический туруп. Кимде ким бир 10-15 адамды жыйып бир иш-чара өткөзгөн болсо, они понимают, о чем я говорю. Баарыңыздарга рахмат, дагы бир жолу ишиңиздерге ийгилик. Келе жаткан 9-май байрамыңыздар менен менин бир ойлой турган айта турган нерсем, бир сөз бар, ушул 36 жаран өлдү. Жайлары жаннаттан болсун. Башка ушундай коголаң болбосунчу. Ушулардын өмүрү менен биздин ошо южный регион тынч болуп кетсе, Кудайга шүгүр айтабыз. Баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Аксакалдар кеңешине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум, ушул кечеге келген меймандар. Бүгүн биздин эң Баткен үчүн болгон Өрүкзар коомубузда ушундай өзүбүз сүйүнгөн, сыймыктанган күндөрдүн бири болуп атат. Ошондой эле кайгылуу күндүн бири. Мындан бир жыл мурун биздин Баткен элибизге кара шабуул окуядан жабыртаткан элер өзүбүздүн 36 жараныбыз өтүп кетти. Ошолорду бүгүн алыс жерде туруп эне катары ушундай жердештерибиз катары бүгүн ошолорду эскерип ошолорго окуткан Куран ушул биздин демилгебиз Өрүкзар коому менен Өрүкзар коомунун жаш болсо да уюштурган төрагабыздын демилгеси менен ошонун жанындагы айыл кыштактагы төрагалардын демилгеси менен ушул жерге баарыбыз чогулуп отурабыз. Биринчи эле биз ушул төрагаларга өтө ыраазыбыз. Баары ошол азаматтарды эскерип, эли жерин эскерип бүгүн 36 жаранга Куран окуттук. Ошону менен бирге кыргыздын ынтымагын билгизип, кыйын кезде бирге экенин билгизип, кыйын убакта бизге берген жардамына өзүбүздүн Кыргызстандын бүт райондоруна, областтарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен ушул жерден айтарым, сиздердин бизге Баткен жергесинде берген жардамыңыздар, кыйын кезде биз жалгыз экенибизди билгизбеген ушундай биримдигиңиздерге энелер катары, эже катары мен ушул жерде сыймыкталуу менен таазим этем. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Бизге эч качан мындай кыйынчылыктын келбесин. Келсе дагы биз бир муштум болуп, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, жеңип кетишибизге мен дайыма ишенемин. Менин артымда турган апалар, эжелер, ушул Баткен жергесиндеги айыл өкмөттөрүнүн мен деген кыз келиндери, булар эненин жүрөгүн ооруганын сезип, ошол кыйын кездерде дайыма өзлөрүнүн биримдигин билгизип, ушул жерде кыйын убактарда эл үйдө жатканда элин издеп көчөгө чыгып, ошолорду багышка, ошолорго жардам көргөзүшкө өз салымдарын кошкон, ушу элин жерин сыйлаган ардактуу, асылдуу айымдар. Булар үчүн биз дайыма Баткен жери таазим этебиз. Биз бар, энелер бар, ушундай биздин коом бар. Биз коом бул жерге келгенде биз коом болуп түзүлдүк, биз ынтымакка, биримдикке түзүлдүк. Мына азыркы убакта бир эле айыл эмес, область боюнча биригип, ушул Москва жергесинде өзүбүздүн чоң салымдарыбызды кошуп кетебиз. Рахмат, кош келипсиздер, дайыма биз сиздер менен. Ассаламу алейкум. Биздин кыргызстандыктар, Алла Таала баарыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Ишиңиздер илгери болсун. Ошону катары ушу Баткен областынын тургундары, Алла Таала баардык кылган иштериңизге ийгилик берсин. Ушу Баткен областынын губернатору, Абдышкы Ажы агамыз, ушу баардыгыңыздардан Алла Таала ыраазы болсун. Ушу былтыркы болгон өзүнүн кеткен момундарды сыйлап арбагын. Алла Таала ушу момундардын жакан жерин жайлуу кылсын, кабырларын улуу кылсын. Кыяматта азаптардан жеңилдик берип, Алла Таала өз баайын алган болсун. Ушу жаркынелер келдердин баарын Алла Таала ушу иштерине ийгилик берсин. Ошону катары ушу Баткен областында дайым тынччылык болсун, аманчылык болсун, биримдик болсун. Рахмат сиздерге.
Şu böten жерде жүрсөңүздөр дагы ушунчалык уюштуруучу топко чоң рахмат. Ушунчалык нерсе уюштуруп өтө чоң нерсе. Алла разы болсун силерден. Рахмат, ушундай бийликте болайлы, биримдикте болайлы. Эсен аман Кыргызстанга иштеп, сак саламат кеткенде Алла Таала буйрук насип кылсын. Рахмат баарыңыздардан. Migranttардын көйгөйүн угуп, ушулар менен бир жакшы күндө жолугушалы деп келгениңиздер үчүн мен өтө бүгүн кубанып, толкунданып турган кезим. Туулган жердин топурак алтын дейт. Мекен айылдан башталат дейт. Ар бирөө Nesil Cemal
Биз ошол Баткен облусуна караштуу Кызылкыя шаарына келдик. Москвадагы биздин төрагабыз отпускка кеткен Сапарматов Абдумалик. Ошондон мен келдим. Анан мынау Баткен Өрүкзар коомунун ушул бүгүнкү иш-чарасын өткөзүп жаткандыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол 36 жарандын былтыркы болгон Баткен коголарында аларга жаткан жерлери жайлуу болсун, үй-бүлөлөрүнө сабыр менен берсин, эч качан согуш болбосун дейбиз. Уланбек Караев, сизге ушунчалык ушундай мероприятияны өткізгеніңізге ыраазычылык билдиребиз. Кызылкыя шаарында рахмат баарыңыздарга. Assalamu alaikum. Урматтуу бүгүнкү Баткен Өрүкзар коому тарабынан демилге көтөрүп, Баткен Өрүкзар коому тарабынан уюштурулуп жаткан биздин чек ара аймагында жайгашкан ошол жакта чыныгы баатыр болуп өткөн маркум 36 жараныбыздын арбагына арналган ушул бүгүнкү кечеге келген меймандар, Кыргызстандан келген өзүбүздүн губернатор жамааты баш болгон делегаттар, ушул Россия Федерациясында жүргөн жалпы эле коом төрагалары, диаспора жетекчилери, баарыңыздарга бүгүнкү ушундай жакшы бир иш-чараны уюштуруп аткан Уланбек Караев, Баткен Өрүкзар коом төрагасы чакыруу жөнөтүп сиздерди ушундай бир жакшы бир иш-чараны уюштуруп жаткандыга келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге чынында бир нерсени айтып кетишибиз керек. Кыргызстандын чек арасында жайгашкан элибизди чыныгы баатыр деп биз билебиз. Анткени ал жерде жашаш өзү кыйын. Түнү дагы, күнү дагы биздин элибиз оружиясы жок. Таш менен мекенибиздин бүтүндүгүн сактап, ошол жерде жашап аткан элибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушул иш-чаранын башында Баткен областынын Баткен Өрүкзар коом төрагасы Уланбек ушу демилгени көтөрүп, биринчи ушу биздин коом төрагаларга сунуш кылды. Сүлүктүү коому, Дейлек коому, Кадамжай, Эл Биримдиги, Кайдаркен, Кызылкыя шаары, Баткен Өрүкзар жана Баткен шаардык коомдордун жетекчилери биригип өтө жакшы демилге деп ушуну биз колдоп, коштоп, колубуздан келген жардамыбызды берип келатабыз. Биз негизги максатыбыз дайыма Манас атабыздын 7 осуятынын бири болгон бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кайсыл жерде болбосун ынтымагыбызды, биримдигибизди күчөтүп, мындан ары дагы дайыма бир болсок, буйруса ушундай жаман окуялар кайталанбасын деп, тилеп кетет элем. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, келе жаткан 9 май жеңиш күнүңүздөр менен өзүмдү тааныштырбай кетипмин. Лейлек коомунун азыркы төрагасы Сулайманов Эркинбек Сулайманович. Терең ыраазычылык менен баарыңыздарга рахмат. Assalamu alaikum. Бүгүнкү кеченин коноктору, урматтуу алыс жакындан келген меймандар, бүгүнкү иш-чаранын негизги баштоочулары, Өрүкзар коому жананын мүчөлөрү бүгүнкү күндү негиздеп чакырганыңыздарга Кадамжай коомунун атынан жана өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирем. Жана алыс жакындан келген коноктор, бүгүнкү Баткен облусунун иш-чарасына кош келипсиздер. Сиздерге терең ыраазычылык, аманчылыкта көрүшөлү бар болуңуздар, чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, баарыңыздар саламатсыздарбы? Сүлүктүү коомунун атынан
сіздерге төрағабыз азыр иштермен кетти эле сіздерге ошол атынан сүйлөп коеюн. Баарыңыздарга жакшылык, эч качан жамандык болбосун. Ишиңиздерге ийгилик, дайыма бар болуңуздар, ушундай коомдорду тез уюштуруп, кыргыз биримдигибизди эч качан эстен чыгарбай жүрөлү. Анан ушул сүйлүктүү коомдун атынан Уланбек сіздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сіздерге. Баарыңыздар тынчтыкта жашаңыздар, баардык заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, элибиздин катарында биз тынч болуп, ушундай кыргыздарды көбөйтүп жүрө берели. Рахмат. Баткен облысындагы район шаарлардын коомдук бирикмелери ушу берилген көтөрүп иш-чараны өткөзгөн экендер. Ушуларга иш-чаранын аягында биз өзүбүздүн ыраазычылыктарыбызды билдирип коелу дедик эле. Баткен облустук казыятынын атынан ушул Өрүксар коомунун төрагасы Караев Уланбекке казыяттын атынан ыраазычылык. Ошол казыяттын атынан жалпы Өрүксар коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнө. Ерназаров Асылбек Абибилаев, Сүлүктүү шаары коомдук бирикмесинин төрагасы. Сулайманов Эркинбек Сулайманович, Лейлек биримдиги коомдун мүчөлөрүнө. Айдаркен коомдун мүчөлөрүнө Абдуллаев Нурбек Эркинбековичке. Айдаркен. Ахматов Өмүрбек Дыйканбаевич, Кадамжай коомунун мүчөлөрүнө. Асанов Абдулмаджид Ахунбаевич, эл биримдиги коомунун мүчөлөрүнө. Чоң рахмат, урматтуу барларыңыздар. Дагы бир жолу ушул кылган кызматыңыздарга, көрсөткөн жардамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Бүтүндөй Баткен элинин атынан, Баткен облусунун башчысынын, ошол эле өкүлчүлүктүн аппарат кызматкерлеринин атынан терең таазим этип ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгилик болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Şembe günü 8 менен 10'un arasında Prоспект 1'de Borborluk Meçhit'te ben sabahımda sabah teması amanat. Mekanimiz boynumuzda amanat. Tilimiz amanat. Dinimiz amanat. Tapkan akçalarımız amanat. Eğicerimiz amanat. Usul amanat temasında sabahım olun. İnşallah başkalarına jetkizesizler. 8'den 10'a çeyin şembe günü. Dagı negizgi amanatlardan bolgon Allah Tebaraka ve Teala bergen baldarыбыз, келечек муун биздин аманатыбыз. Bötön elde, bötön жерде жүрген кезде миллион акча табалы, профессор, академик бололу, жакшы бизнесмен бололу. Бирок эч бир ата, эч бир эне өзүнүн көзүнүн карайы болгон балдары, кыздары өзү каалагандай болбосо ал бактылуу боло албайт. Ошондо 22 майда муфти баш болгон бир чоң делегация менен биздин балдарыбыз үй бүлө темасында Крокситхолдо дагы бир сабагыбыз бар. Ал жерде күтөбүз. Азыр бизди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кимдейдин Аллахнын барлыгына бирлигине акырет күнүнө ишенсе, коногун сыйласын дейт. Конокту жакшы сыйладыңыздар. Аллах Таала силерди эки дүйнө сыйлуу кылсын. Бизге таттуу, даамдуу тамактарды берген Bötön elde жүрген менин мекендештериме Аллах Таала Жаннатул Фирдавста бейиштин тамагын насип кылсын. Түрлүү жакшы суусундуктар коюсуңар. Пайгамбардын колунан Каусардан суу ичкенде Аллах Таала баарыңарга буйруган болсун. Урматтуу мекендештерим,
Benim daha bir жерде жолугушуум бар деп, бата кылып мен уруксат сурайм, сиздер дагы иш-чараны улантып бересиздер деген үмүттөбүз иншалла. Амин. Жараткан Аллахым өзүмдөн жалбарып суранарым, алақан жайып бата кылган менин мекендештерим, бир туугандарым, диндештерим баарына жүрөктөрүнө бекем иман берген. İmanın berekesine birimlik bergen. Bulardı bölünüp jarılıdan saktagın. Asmandan yerden gelen kırsık afatlardan saktagın. Jaman sözden saktagın. Jaman közden saktagın. Jaratan Allah Taala barınarga ak jolda ak körsösün, ak jolda жүрүү nasip etsin. Aram joldan, aram niyetlilерден alыс kılsın. Alыста силерди да сагынып, алакан жайып бата кылып отурган ата-энеңердин, чоң ата чоңелердин жакыныңарга Аллах Таала тирүүлөргө uzun ömür versin. Ötkönlördü Allah Taala öz rahmatını alsın. Bugün uşul yerde çoğuluşuğuzga sebep bolgon Kargaşalı okuyada batırlarca şahitlerдің қатарында қаза болып кеткен мекендештеріміздің жатқан жері жайлы, топырағы торқы, келешек Jannet Firdavs'ta yol alar benim bizim yolumuzun Allah Taala nasip etsin. Bugün mekenimizi koruyup yatkan mekençi jigitler, alardın қатарында uşul yerdeki barlık bir tuğandarım. Bugün barımızda hafta sorumlu jinagan Batken Örükzar qowmunun jigitlerinde кейбір аты аталмаған өте чоң жооперлер бар. Мен анын атын атаганмен эч нерсе өзгөрбөйт, бирок силердин атыңарды Аллах Таала өзү атап, Аллах силерди эки дүйнө бактылуу кылсын. Жараткан Аллах Табарак ва Таалан жалбарып өзүм үчүн арзубаган байлык, бийлик, мансап сурабаймын. Эң негизгиси Аллах Таала элибизге иман берип, элибизде, мекенибизде тынчтык болсун, өнөлү, өсөлү, тапканыбызды Аллах разы болгон жолго иштетүү насип этсин. Амин. Рахматке я архамар рахим. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Москва шаарында жакшынакай иш-чараны уюштурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бул Баткен Өрүкзар коомуна бул улан элибиз турат. Бүгүнкү күндө эки адамдын башын бириктириш дагы өтө оор. Бул жерде канча кыргыздын башын бириктирип, канча коомдун башын бириктирип, Kırgızistan'dan çakırıp gelip bir жақсы bir iş-чара өткөрдүңөр. Ошон үчүн чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Урматтуу мекендештер, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөсүздөр. Сиздерге кааларыбыз биринчиден ден соолук, ишиңиздерде ийгиликтер болсун, дайыма араңыздарда ынтымакчылык болсун. Бүгүнкү жолугуш ушул башка коомдордо дагы бүгүнкү жолугуш жалпы эле кыргыздарга бир жакшы түрткү жана үлгү болду деп эсептеймин. Себеби дегенде баарыңыздар биригип, ынтымактыкта бириңиздер менен таанышканыңыздар бул өтө чоң жумуш. Кандай жумуш болсо дагы, кандай башыңыздарга иш түшсө дагы биз ишенебиз сиздер биргеликте ал ишти оңойлуу чечесиздер деп. Себеби сиздер биригип алдыңыздар. Ошондуктан мындан ары сиздердин ынтымакчылыгыңыздар менен ишенемиз күчөйт деп, дайыма бир болуңуздар, дайыма тынчылык болсун. Сиздерге чоң рахмат, жакшы калыңыздар. Чоң рахмат, Виктор Бербекович. Биздин дагы саламыбыз мигранттарына саламын ушул Баткен элине, кыргыз жерине жеткирип барасыздар деген ойдобуз. Чоң ыраазычылык билдиребиз, атайын атартып келип бергениңиздер үчүн. Ыраазычылык. Елшіліктің атынан да мен Өрүкзар коомуна терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Өзгөчө биздин губернаторго Абдыкерим Карбековичке келип өзүнүн туугандары менен бөлүшүп кандай иш-чаралар өтүп аткан, анан ушу бизге терең эме өтүп кетти, заряд берип кетти, катуу заряд берип кетти. Ушу Баткен областы менен түзмө-түз иштейбиз. Чоң рахмат. Алейкум, дагы бир жолу биздин бүгүнкү ошол эң негизги пландаштырып, ушул ниетибиз максатыга жетип отурат десек туура болот. Кудайга кайсы шүгүр, ушул биздин мындан бир жыл мурда болуп өткөн 36 баатырдын баарыбызга Куран окутуп, ушул мезгилде жардам колун сунган бүтүн кыргыз элине ыраазычылык билдирүү максатында баштаганбыз бул ишибизди. Мен ушул жеке өзүм эле эмес, Баткен Өрүкзар коомунун төрагаларын дагы бул жака чакырып койсун баардыгыңыздар. Өзүм эле эмес, ошолор менен кошо баардыгыбыз биргеликте дагы ыраазычылык билдирсек. Төрагалар келиңиздер. Баткен Өрүкзар коомунун төрагалары.
Biz kıskart öyle жыйынтыктайлы. Азыр мен аксакалыбызга берем. Мен нени айткым келди? Бул иштин максатыбызга жетиш үчүн бир гана мен өзүм колумдан келбейт. Мына ушул Баткен Өрүксар коомунун ар кандай айылдык фонд жетекчилери, айылдык коомдук төрагалары. Ушулар менен биргеликте күнү түнү мына орозо ичи Кудайга шүгүр кадымдар багышталып ушул өткөн 36 жараныбызга. Ошолор дагы максатыга жетти деп Алладан сурап тиленебиз. Азыр биз ушул аксакалдар Баткен Өрүксар коомунун төрагаларынын атынан аксакалдарга берип койсун. Рахмат. Сөз берерде мурда бир ушул биздин жигиттер сагаларыбызга бир кол чалып койгойлу. Ушул баарыбызды башына бириктирип Мурда жардамында ушул кишилер уюштуруп күнү-күнү чуркап жүрүшкөн. Бүгүн дагы ушул биздин иш-чарабызды эскерүү кеченде уюштурган ушул кишилер. Өзгөчө бassa белгилеп айтып кетейин. Эң аксакалыбыз Абдыкадырова, Суу бою Карабактын айылдык жетекчиси, Назымова, Шура фондунун төрагасы. Assalamu alaikum alsaklar деген туугандар, урматтуу коноктор, алтындай болгон жердештерим, айымдар, жигиттер, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Мына мааракебизди бир айдан бери даярданып өткөзүп алдык. Аябай жакшы маанайда эң бийик деңгээлде өттү деп ойлойм. Кудай кааласа дагы калган эл баа берсин биздин кылган кызматыбызга. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар, элибизде тынч болсун, жерибиз тынч болсун, чегерабызда уруш болбосун. Эч качан мындай маркумдар болбосун, биздин көчөбүздө ар дайым той болсун. Ушинтип жыйылганда төрткө тойго жыйылалы, бирибизге бирибиз жакшылыгыбызды айталы, жакшылыгыбыз менен бөлүшөлү, бирибизди сыйлашалы. Биз баардыгыбыз бир болгондо биз күчпүз. Hoş geldinizler. Daha bir жолы саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Чындыгында мына бүгүн баарыңыздарга биздин Баткен Өрүксар коомунун жетекчилеринин атынан, аксакалдар кеңешинин атынан, жалпы активисттердин атынан ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында бүгүнкү күнгө жеткиргениге Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Бардык биздин ушу бүгүнкү иш-чарага катышкан кыргызстандык мекендештер алтындай болгон убактыңыздарды бөлүштүрүп, бүгүнкү иш-чарага катышып, биздин курсанчылыгыбызды, биздин ушул 36 өтүп кеткен жарандарыбыздын жаркын элесине арналган иш-чарага катышып бөлүшкөндөрүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай жакшылык күндөрдө бирге болойлу, мындай жаман күндөр артта калсын, мындай күндөр каргашалык күндөр эч качан биздин мекенибизде болбосун. Кудай кааласа баарыңыздарга бүгүнкү жогоруда айтылган бардык биздин алымдардын, областтык жетекчилердин, жалпы бардык ак тилектерин айтылган ак тилектерди жараткан Алла кабыл кылсын. Бир жеңден, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир туугандай болуп жүрүүбүздү Алла Таала насип этсин. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүнкү жыйыныбыздын эскерүү иш-чарабыздын негизги максаты ошол биздин шейит кеткен баатырларыбызга Куран окуп, дуа кылуу. Ошондуктан дагы бир көңүлүңүздөрдү ошол биздин максат Кары Амировго берели. Жакшы бир тилават Куран окусун, анан дуа кылсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Alamların iyisi Allah Azze ve Celle okulan tilavet Kur'an'dan payda olan soğuklardı. Bu şu atat algan ötüp etken 36 canımızın dersiyle bağışladık. Allah'ın özün kabul kıl. Şunlardan benden kılıp bilip bilmeye kılgan kepliklerini geçirginin. Ya Rabbil Alemin kabirlerini nurdu kılını firdavasına nurun verginin. Allah müştede alakan cayıp durgan bazı geri durganlarının bilip bilmeye kılgan kemçiliklerini özün geçirginin. Yübülörüge tınçlık, yürektörüge iman. İşlerige iyilik bilgin esen eman ateynesine aldığa cetip varsın. Rabbena atina fil dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar. Rabbena la tuzid kulübena ba'de idh hadeyten ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ve salli Allahümme ala seyyidina Muhammed
والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.